Саламатсызбы, сизге суроо, интим гимнастикага катышуу зарылбы же интим гимнастика жардам бербейби кынын тарылышына. Мен 3 жолу тарттым бул видеону. 1 минутта кылып тарсам дагы өтө көп маалымат болуп калды. Мындай да кыздар, буну анатомияны билбеген адамдар жардам берет дей беришет. Бирок чыныгы анатомияны билсеңер, түзүлүшүн билсеңер, силер эч качан жардам берет деп айтпайсыңар. Азыр абдан модалуу болуп кетти. Интим гимнастикага катыштым, укмуш экен, анан аябай жардам берди, анан ТТПТ деп мага комментарийге жазышыңар мүмкүн. Бирок мага айтпай эле койгула, мен врачмын. Мен 1000 жолу көргөм ал нерсени. Ошон үчүн мындай да кыздар, анатомия мындай кын. Биздин мээбиз менен биз только могу кынды башкара алабыз. Могу мышцаны башкара алабыз. Кындын кире беришинде. Ошондо жыныстык мүчө, эркектин жыныстык мүчөсү кирип баратканда гана биз кыса алабыз. Ошол буучумду гана биз иштете алабыз. Ошол буучумду биз гана тренировка кыла алабыз. А кындын өзүндөгү гладко мышечный тканьды биз мээбиз менен иштете албайбыз. Ошондой буучум бул. Демек, бала төрөлгөндө негизи бул кичинекей. Анан 34 сантиметрге чоңоет да. Элестеткиле, баланын башы. Естественно, чоюлат. Ой, 3'tü, 4'tü, 5'tü төрөдүм, чоюлган жок, сопсон дегендер, пожалуйста, сказканы айтпай эле койгула. Же силер чын эле думсуңар, же күйөөңөр силерге калп айтат, Потому что андай болушу мүмкүн эмес. Даже бир баланы төрөгөндө уже чоюлат. Мага любой эркек айтат ошонучу. Любой эркек. Бир баланы төрөлгөндө уже чоюлат. А чоюлгандан кийин уже почти калыбына келбейт. Ой, калыбына келет, анан ТТПТ деп деле айтпай эле койгула. Это нереально. Какой-то процент калыбына келет, а көбүнчө мурдагыдай, кыздыкындай болбойт. Анан эркектики чувствительности, жана жыныстык мүчөсүнүн чувствительности бул эң учунда. Ошондо мына силер кыстыңар, кирди, кыстыңар, кайф алды. А дальше каяка? Ямага түшүп кетет. Пит деп. А так как чувствительность жана сезимтал жери бул учунда, ал бир жака барып тирелип калса, ошондо кайф алат. А эгерде тирелбесе, галоштукунда пик деп түшүп кетсе, дагы 1000 эсе кире беришин кысы бергиле, тиги жагы сезбейт. Ошону түшүнүңөрбү? Ошон үчүн анатомияны билишиңер керек. Интим гимнастика курстарын саткан тренерлер, силер молодцысыңар, бизнесиңер, бирок калп айтпашыңар керек. Калп айтпай, интим гимнастика сонун, только операция жасатып ал алтыным. Пожалуйста, анан зара кармабай атса, анан жанагындай кире беришти кысканды үйрөнөм десең, интим гимнастика жасай бер. Бул дополнительный сонун лайфхак. Төшөктө бул дагы жардам берет. Бирок эгерде кының чоңойсо, эгерде 1'ди, 2'ни, 3'тү, 4'тү, 5'ти төрөсөң, лучше операция жасатып алып, нормально кылдырып алып, бүт баарын чек-чейтип алып, анан интим гимнастика жасап бер. Калп айтыштын кереги жок.